Бермет Акуновдун «Махаббат күчү» деген чыгармасын Бермет Байкелова аткарат. Бул чыгарма бүгүн биринчи жолу аткарылып отурат. Сөзү Бартабас Абакировдуку. Мамбет Акунов. Касиеттүү Кыргыз жеринин, кемеңгер Кыргыз элинин Бермети таланттуу кызын сыйлап, бүгүн ушул залга келишкен маданияты жогору, ички дүйнөсү бай, урматтуу көрөрмандар. Өз мезгилинде чоң комузчу Шекербек Шеркулов бекеринен жүрөк толкуйт деген күйүүсүн чыгарбаса керек. Бермет Байкеловадай болгон таланттуу кыздарыбыз, Сардарбек Жумалиевдей болгон дирижер композиторлорубуз, Улуу Карамолдо Орозовдун атын алып жүргөн чоң оркестрдин таланттуу музыканттары өздөрүнүн чыгармалары аркылуу мен кыргызмын дегендин көңүлүн сергитип, мен кыргызмын дегендин жүрөгүн толкутуп жүрүшөт. Бул чыгармачыл адамдар өздөрүнүн таланттары аркылуу
turmuştun kızıktığın, жашоонун улуулугун далилдеп келишет. Менин ырларымды буга чейин Бакыт Шатеновдун, Саламат Садыкованын алып чыккандарына, бүгүн Бермет Байкелованын алып чыкканына ыраазычылыгымды билдирем. Бермет Байкеловага мындан аркы турмушунда ден соолукта болушун каалайм. Кол кармашкан өмүрлүк жары Давлет өкө тең карып, ошол жолдошун, үй бүлөсүн сыйлап жүргөн өмүрлүк жар болушун каалайм. Айсулуу Айпери эки кызынын ырыс таалайына күбө болгон бактылуу эне болсун. Кыргыздын искусствосун, кыргыздын маданиятын көтөрүп жүргөн кыргыз булбулдарынын бири болушун каалайм. Ал эми ушул залда отурган жалпыңыздарга 12 күндөн кийин жаңы 2003 жылды тозуп алат экенбиз буюрса, ушул жыл ар бириңиздерге жакшылыктын жылы болсун. Үй бүлөңүздөрдө, балдарыңыздарда, ага тууган жакшы санаалаш тең туштарыңыздарда бул жыл жакшылыктын жылы болсун. Дайыма 2003 жылдын ичинде эмгек менен жакшылыктын, тойдун арасында жүрүп өтүңүздөр. 12 кылымда Кытайдын бир акылман ойчул өткөн экен, ошол киши айтыптыр: бул дүйнөдө адам баласынын турмушунда адамдын тынчын алган, түнкүсүн уктаса уйкусун бузган, күндүзү оюн бузган, санаасын 10 салаа кылып тынчын алган 6 сезим бар дептир. Ошол сезимдин биринчиси махабат, сүйүү сезим экен. Экинчи сезим бой көтөрүүчүлүк сезим экен. Үчүнчү сезим көрө албастык. Төртүнчү сезим кызганыч сезими. Бешинчи сезим ушак сөздү тараткан, ушак сөздү пайда кылган түркөйлүк сезим. Алтынчы сезим ишенбөөчүлүк, шектенүүчүлүк сезим экен. Мен 2003 жылы сиздердин ар бириңиздерге ушул 5 терс сезимдердин аз болушун, мүмкүн болушунча ушул 5 терс сезимдин ар бириңиздерде жок болушун Кудайдан тилеймин. Ар бириңиздерге 2003 жылы ушул сүйүү сезимин, ата энеге, бир туугандарга болгон сүйүү сезимди, өмүрлүк жарга, балдарга болгон сүйүү сезимди, эл журт, ата мекенге болгон сүйүү сезимдердин терең жана бекем болушун каалайм. Рахмат. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз.